Кышкы жалпы республикалык тестилөөгө катышуу үчүн 978 адамдан билдирүү түштү. Бул тууралуу Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун басма сөз кызматынан билдиришти. Учурда райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнөн арыздар келүүдө. Бирок кээ бир документтердин жоктугунан же жетишсиздигинен айрым арыздар кабыл алынбай калышы мүмкүн деп айтылат билдирүүдө. Эскерте кетсек, жалпы республикалык тестилөөгө каттуу 17 октябрдан 28 октябрга чейин Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун электрондук платформасында райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрү аркылуу онлайн жүргүзүлдү. Ал эми кошумча каттоо 25 ноябрда жүргүзүлөт. Кышкы кабыл алуу боюнча жалпы республикалык тестилөөгө катышуу орто билимге же кесиптик орто билимге ээ адамдарга уруксат берилет. 2023 жылдын бүтүрүүчүлөрүнө, мектептердин 11 класстарынан же техникумдардан, колледждердин бүтүрүүчү курстарынын окуучуларына, жогорку окуу жайлардын студенттерине уруксат берилбейт. Жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуу окутуунун наркын төлөө келишими боюнча гана абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу үчүн жүргүзүлөт. Кышкы кабыл алуу үчүн жалпы республикалык тестилөө 24-30 ноябрь аралыгында жүргүзүлөт. Алдын ала маалыматтарга караганда 49 жогорку окуу жай кышкы кабыл алууну өткөрөт. Алардын ичинен 17 мамлекеттик, 33 мамлекеттик эмес жогорку окуу жай.